Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан чыкты кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9.000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Биз аларды мекенине жөнөтүшүбүз керек. Орусия Москвадагы мигранттардын башаламандыгы боюнча катып айтты. Борбор калаанын башкаруучу компаниясы ондогон мигрант дворниктерди кызматтан кетүүгө мажбурлады. Жергиликтүү тургундардын айтымында чет элдиктер абийир менен иштешкен. Орун басарынын жардамчысы Андрей Овчаренко Москванын Соколиная гора районундагы чет элдик жумушчулардын иш таштоочусу боюнча комментарий берди. Чиновник белгилегендей, мигранттарга карата мындай кырдаал биринчи жолу болуп жаткан жок. Участокто ак ниеттүү иштешкен тазалоочулар убада кылынган акчанын жарымында алышпайт. Овчаренконун айтымында талаптар менен чыккан чет элдик жумушчулар буга чейин кызматтан кетүү боюнча арыз жазышкан. Турак жай департаментинде иштеген мигранттарга эң аз айлык төлөнөт. Ал эми убадасынан азыраак төлөсө, бул өтө маанилүү. Анткени алар акча табуу үчүн келишкен. Аларды үйгө жөнөтүш керек, турак жайга акча төлөш керек, бюджет бузулбай жатат. Ошондуктан алар үчүн бул өлүмгө алып келет, деди депутаттын жардамчысы чет элдиктердин наразычылыгынын себебин. Эске салсак, бир күн мурун Москвада жилищник уюмунун кызматкерлери айлык маянасын төлөп берүү талабы менен жетекчиликке барышкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында тазалоо иштеринин сапаты байкаларлык жакшырганы менен жумушчуларга өткөн айдагы карыздын жарымына жетпеген акча төлөнүп берилген. Бул тууралуу муниципалдык депутат Дмитрий Медведевдин телеграм-каналынан белгилүү болду. Белгилей кетсек, Россия Федерациясында миграциялык мыйзамдар бир топ каталдатылган. Мамлекеттик дума мыйзамсыз мигранттардын балдары үчүн орус бала бакчаларына кирүү мүмкүнчүлүгүн толугу менен жабууга ниеттенүүдө. Кеп мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге кабыл алууга тыюу салуу жөнүндө болуп жатат. Бул тууралуу мурдараак Петербургская пресс басылмасы жазган. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100.000 рубль койдум. Бул 100.000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч, мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып, жана менин Instagram баракчама дагы катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү.